Жалал Абад шаарынын тургуну Кадыралы Иманов 10 жылдан ашуун убакыттан бери мамлекеттик кызматтарда иштеп келет. Учурда болсу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун Жалал Абад облусундагы бөлүмүн жетектейт. Ал жылдар аралыгында саясий өңүттөн алып караганда бир нече жолу жыгылып кайра бутуна турган өлкөбүздө акыркы бир жыл ичинде жакшы жаңылыктар, өзгөрүүлөр орун алып жаткандыгын өз сөзүндө баса белгилеп өтөт. Биздин мамлекеттеги 30 жылдын ичинде бир топ этаптарды өтүп, мына бүгүнкү күндө мына жаман деп айтпайм, бир топ эле жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Негизинде мен айтарым бар элдин пейилине жараша деген болот. Мамлекетте жашаган элдердин пейили, элдердин ой жүгүртүүсү, кургозору кандай болсо, мамлекетибиз ошого жараша өзгөрөт. Бир-эки кишиден, бир-эки биздин мамлекеттик органдардан эле бул зависит этпейт да, бул негизинен элдин өзүнөн зависит этет. 31 жыл айтылганы оңой болгону менен анын ичинде катылган тарыхтын орду эбегейсиз экендиги талашсыз. Бул убакыт аралыгында ким эмне таап, эмне жоготту. Бул да өзүнчө бир орчундуу тема. Ал эми бүгүнкү күндө эгемендүүлүктүн шарапаты менен сөз эркиндигине ээ болгон Кыргызстанда канча жылдардан бери унутта калып кеткен маанилүү тармактардагы алдыга карай өзгөрүүлөр кимди болсо да кубандырбай койбойт. Эң негизги маселе азыр айлык маселеси биздин көйгөйүбүз болчу. Убагында бир айда толук ставка иштегендер 4000ден, жарым ставка иштегендер 1800 сомдон алып иштеп жүргөн убагыбыз болчу. Азыр 10.000ден ашык айлык катарда кызматкерлер, ырчылар, алып баруучулар, жетекчилерибиз алды 30.000ден алып калышты. Бул деген биз үчүн негизи Кыргызстандагы маданият тармагында инсандар үчүн аябай чоң жетишкендик. Эң башкысы эгемен Кыргызстандын ар бир жараны учурда өз мекенинде ээн эркин иштеп, жашап, тынчтыкта бакубат өмүр кечирип келет. Мына ушунун өзүн чоң бакыт деп билип сезген тургундар жакшы тилек гана жакшылык чакырат дешет. Биздин заман бөлөк эле, азыркы заман ошон эле бөлөк. Азыркы жаштардын гана заманы болуп атат. Эми ушул президентибизге рахмат, ушунчалык пенсияларды көбөйтүп атат, айлыктарды чыгарып атат жакшынакай медиктерге, башкаларга. Президентке татыктуу эле бала. Ушу балдарыбыз аман болсун, ушул жакшы заманда өнүгүп өсө берсин. Чоң майрамда балам. Эмнеге майрам эмес? Ушунчалык Кудайга шүгүр дейиш керек. Заманыбыз жакшы. Жакшы тилек жарымырыз. Келечек муунга байлык, мансап эмес, эгемендүү ыйык Кыргызстан мурас болуп калат. Ал эми аны көз карегиздей асырап абайлоо, анын кадырына жетүү ар бир адамдын жарандык милдети. Улкан Кожоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.